Кайсыларды жаратсаң экен? Ооба, окшошуп жатат. Шоу бизнесин өзүмдүн ордумду жоготуп алам деп корком. Мен Даярсыз. ардайым даярмын. Ооба, биз дагы даярбыз. Анда эмесе Курал Чокоев түз эфирде караоке рубрикасы биз баштадык. Жегети бар экенине мени сен билип жүрдүң. Оу! Мен жасалма болосузда. Азыр сиздин максатыңыз сыналгыга смайликтер чыгып турат. Дал ушул смайликтерди карайсыз дагы, образына киресиз. Жана ошолордун эмоцияларын түз эфирден чыгарып беришиңиз керек. Түшүнүктүү. Ооба, дайыр болсоңуздар бизге азыр смайликтерди чыгарып берсем, Курал мырзаны бизге азыр алып берсе өзүнчө. Курал Чокоев өзүн турап жатат. Кийинкиси. Бул мындай. Кайсыларды жаратсаң? Ооба, окшошуп жатат. Негизи сизден жакшы смайликтер чыгат экен. Ошонусу. Кайсыларды жаратсам экен? Апе, жаңы жыл жакындап калды. Окшошту? Окшошту. Эми Курал мырза, менде ошол эле учурда суроо пайда болду. Бардык ырчылар өзүнүн бир жакшы сапаттарды болот да. Көркү ырчылар мисалы ар дайым кечикпейт, көркү ырчылар ар дайым такай жүрөт. Ал эми сиз өзүңүздөн кайсыл бир 5 сапатты баалайсыз? О, өзүм мактайт экенмин азыр, Негизи жоопкерчиликтүүмүн. Аныңыз түшүнкөн. 7 мүнөттө келем дедиңиз, 7 мүнөттө келип калдыңыз. Биринчиден жоопкерчиликтүүмүн. Экинчиден эми айткан сөзүмө турам. 90%. Кээ бирде кандайдыр бир турмуш кыстаганда болбой калышы мүмкүн, бирок сөзсүз түрдө айткан сөзүмө турганга аракет кылам. Үчүнчүсү красавчикмин. Жо эми ал само собой ал көрүнүп эле турат, айтпай эле койчу. Көп негизи жакшы сапаттарым. Десем эле оюма эчтенсе келбейт. 3 эле сапатты таптык азыр. 3 эле сапатым бар, ошо жакшы. Эми жана бир сапатым бар да. Бир жакшы нерсеге кыла албай жүрүп, чыгына албай жүрүп туруп анан кийин эле бир туруп айныгансып мен мону кылам дейм. Анан ошонун бир итогуна чыкмайынча токтолбойм да. Анан токтомой албай кетип, аябай анан негизи план боюнча дагы чоң мышечный масса өстүргөнгө пландар бар. Бирок биринчи результат 2016 жылы кышта баштаган болчумун. Ошондо азыр 2018 февралда 2 жыл болот. Бирок 3 айдын ичинде результат болду. Азыр анда ошол жыйынтыкты көрбөйлү? Көрөлү. Азыр эми пиджак кийгенден кийин Курал Чокоевдун ичинде эмне бар экен ким билет, Көчөдөн бирөө тийише калса, биринчи сүрөтүн көрө калсын да, келиңиздер, бизге азыр сүрөтүн чыгарып берсе, Курал Чокоев кандай жыйынтыкка келди? Мынакей, мына караңыздарчы. Кебетен өзгөргөндү байкадыңарбы? Кебетен өзгөрүп калган, Эми айтсаңыз. Спорт менен машыккандан кийин кичине өзүңө да ишенип калат экенсиң. Алдабаган болом да. Сонун. Кийинки суроолор бар экен. Саламатсыңарбы, Курал байке, чыгармачылыгыңызга ийгилик. Бир куплет ырдап бериңизчи деген экен. Үйлөнгөнсүзбү деген экен дагы. Үйлөнгөн эмесмин, азырынча бойдокмун. Андан кийин кичинерээк биркиден ырдайсыз. Азыр деле кыскача ырдап кетсеңиз. Азыр деле ырдап койсок болобу? Биз сизде тигини мен тоолорду сагынам, мелтиреп анда кар жатса, мелжиген бийик чокулар мерими күчтүү сыргатса, айланып келем күнү түн ай ашыкты картып то жака. Эй, жанаша бассаң эриткен, жайлоонун көркү келишкен, жайдары мүнөз кумар көз ай, толук кыз болду периште.
Баракелди. Спортсмен, ырчы, актер Курал Чокоев. Жакшы адам дейли, өзүң мактайсың. Мынакей, бизде азыр мындай табличка бар. Бул жана Курал Чокоев. Мынакей, көрүп алсаңыздар болот, Курал Чокоев. Бул бетинде мен эмес деп турат. Сизге суроолорду берип турам. Эгерде суроо сизге тиешелүү болсо, мен деп жооп бересиз. Кайсыл учурда экенин айтып берип койсоңуз болот. Эгерде сизге тиешеси жок болсо, мен эмес дейсиз да. Келиңиз, бул табличка сизге болсун. Табличканы эле гана көрсөм, Ооба, табличка мейли көрсөтүп, болсо комментарийде айтып турсаңыз болот. Түшүнүктүү. Эми биринчи суроо. Мен бир учурда 3 кыз менен сүйлөшкөм. Көп болуп кеттиби? Мен Сиз экенсиз. Кээде комментарийлерди көрүп алып ыйлайм. мен эмес. Ыйлабайсыз. Ыйлабайм так. Бир күндө 4-5 жолу тамактанам. А кээде 6 жолу. Мен эмес. Күндө канча жолу тамактанасыз? 3 жол тамактанам. Эгерде иш аябай көп болсо 2 жол тамактанам. Тойлордончу? Тойлордон алып тамактанган, мисалы бирөө тоюна барып жакшы тамак деле жей албайм, кичине. Ос тийби? Алма өрүктөн жеп койбосом, Кокон келесиз. кокон келес. Келиңиздер, кийинки суроо. Күнүнө 3-4 тойду тейлейм. Мен Мынакей. Кийинкиси. Шоу бизнестен өзүмдүн ордумду жоготуп алам деп корком. мен Белгилүү болуу үчүн бардыгына даярмын. мен эмес. Кече күнү майрамдап алып, башым аябай ооруп жатат. Мен эмес. Өзүм дегенде өгүздөй күчүм бар. Мен деп коюңуз. Мынакей. Куралга кийим тийишсе сабайм. Мен Мыкты. Курал мырза. Эң сонун, буюрса бул оюндар бир гана башталышы. Даярсызбы? даярмын. Даярсыз. Ар дайым даярмын. Ооба, биз дагы даярбыз. Анда бесе Курал Чокоев түз эфирде караоке рубрикасы биз баштадык. Токточу жигит, айтайын сенде бар бир сөзүм. Мен сенден коркпоймун, сен антип кабакты түйбөгүн. Билемин байлык бар, кыздарың башка дагы көп. Бирок алгызга тийбеген, анткени ал менин сүйгөнүм. Дүрүдүм болду келбей жүрүгүм. Жигити бар экениде эми сендин жүрүгүм. Дүрүдүм. Оу! Ностальгия боломуш. Эң биринчи Кеттик. Билемин байлыкка сен алып барын көнгөнсүн. Ото жок жалынга калп эле кыйналып күйбөгүн. Сен жигит таң калба, ал үчүн даярмын мен барына. Ой анткени ал менин, анткени ал менин сүйгөнүм. Курал Чокоев. Дүрүдүм болду келбей жүрүгүм. Жигити бар экениде эми сендин жүрүгүм. Дүрүдүм. Оу! Баракелди. Рахмат. Жактыбы? Ностальгия да болуп кетти. Сонун прямой эфирлерде, түз эфирлерде биринчи жолу